Алтай менен Хакасия, мына карта турат, Хакасиянын мынагы, ошол жана Алтайдын атласы. Жакында эле 5-7 жыл мурда эле чыккан карталар. Эми ушул жерде карап отурсаңыз, баарын эгерде тизмектеп айтсам, анда 20 мүнөт убактыбыз кетип калат. Мен мисалы айтып коеюн, Талды булак Алтайда, Чүй сууларды айтып атам. Түргөн суу, Тай өзөн суу, Миң булак, Талды суу, Акташ, Кош булак, Жетиген дарыясы, Кара дарыя, Кызыл суу, Балыктуу суу, Кара кол, Корумду, Кара дарыя. Муну көл, тоолорун ушунча бүгүн 80% аттары кыргыздын аттары болуп атат да. Кыргыз 17-кылымдын аягында ошол жактан сүрүлгөн да. Ал эми өзүнчө тарых, аны козгобой эле коелу. Андан бери 3 кылым өттү. 3 кылым өттү. Бүгүн ошо жер суулардын аттары кыргызча болуп атат. Дагы бир көңүл бура турган нерсе. Ал мындай. Ушул жерлерде кыргыз тили менен кыргызча аталгандан бөлөк байыркы бир дагы тилде бир дагы эл атаган жер суу жок. Демек, биз байыркы палеолит доорунан бери бабаларыбыз ушул жерди мекендеген. Мисалы, мына перстерге, Иранга жакын Орто Азиянын айрым дарыялары тарыхта мурдагы аттары менен дагы кезиген. Мисалы, мынагы Яксарт деген көлдөр бар. Булар ошол мурдагы 3000-4000 жыл мурда аталган аттары айрым карталарда жүрөт. Демек, бөлөк эл мекендеген ошондо. Ошол аталып калган. Ал эми биз Алтайга келсек, биз кыргыз жер сууларынан бөлөк элдин тили менен аталган бир дагы жер сууну таппайбыз. Талашсыз да. Ошо кайсы доордогу карталарды, китептерди албасак, бүт ушул эле азыркы аттары менен келатат. Мына көлдөрдү айтсак болот, чокуларды айтсак болот. Кызыгы, мисалы, көлдөрдү Манас көл, Кош көл, Кыргыз көл, Сары көл, Аска көл, Аю көл, Бай көл, ушунтип тура. Ал эми тоолорго айтсак, Таш дөбө, Манас, Кызыл таш, Курай тоо, Сандык таш, Түлкү тоо эми бул эмнени билдирет? Талашсыз. Ушул жерлер түпкү кыргыз элинин мекени болгон. Буга биз дагы баа бербей, көңүл бурбай келатабыз. Тарыхчылардын жүрөгүн чүрүп койгон, Алтайдын тиешеси жок кыргыздарга деп Совет доорунда. Ошондон бери баш көтөрбөй келатабыз. Кандай тиешеси жок? Эгерде жанагы дөбө маданияттын Афанас, Андрон, Карасук, Таштык, Тогар баары Хакасияда табылганда. Баары Хакасиядагы жерлер менен аталып калбадыбы? Ийим катары ушуну көтөрсөк эмне үчүн болбойт? Биз ал жерди талашпай эле коелу. Бирок биз өзүбүздүн тамырыбызды билишибиз керек да. Өзүбүздүн байыркы маданиятыбызды таанышыбыз керек да. Ошону тааныганда, ошол тарыхты билгенде улуттук эс тутум ордуна келет да. Мунусуз улуттук эс тутумду ордуна алып келе албайбыз. Улуттук намысты жарата албайбыз.